Сузак районундагы төрөт үйүн капиталдык оңдоп түзөө үчүн мамлекет тарабынан 13 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүн 8 декабрда усталар ишин баштаган. Төрөт үйү 2 декабрда жарандарды кабыл алууну токтотуп, кийинки жылдын 2 февралында ачылаарын билдирди. 13 миллионго төрөт бөлүмү полный капитальный ремонт болот. Суу түтүктөр алмашат, чатыр алмашат, сыртты ремонт болот, ичтери полдору полный алмашат. Полный капитальный ремонт болот. Кудай буйрса, ушул жерге төрөгөнү келген аялдарга дагы да жеңилдиктер болуп, шарттар түзүлөт. Заманбап шарттар түзөбүз. Төрөт үйүнүн имараты утурумдук оңдоп түзөөдөн өтүп турган. Буга чейин капиталдык ремонттон өтпөгөндүгүн мындагы дарыгерлер айтышат. Мындан улам жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримовдун колдоосу менен каражат бөлүнүп, учурда жумуш башталган. Салгын сактоо министрлигине бөлүнгөн акчалар өтө көп көрүнгөн менен анын 70% кайрылы айлыкка кетип, сиз айткандай жана бир аппараттарды алганга, жаңы имараттарды курулганга эч кандай каражат жетпей калып атат. Себеби мына бүт больницаларыбыз эскилиги жетти. Кээ бирки жерде жана больницанын сырысынан ал жерге барып дарыланбай кайра кошумча ооруларды көбөйтүп келген фактылар болуп атат. Ошо жакшы көрсөңүздөр. Жогорку кеңеш депутаты Маткаримов Айбек Тураталиевич ошо баланы бир инициативалары менен биз уже 3 жылдан бери проект жазып аша кылып бүтпөгөн эле да. Эми ошого бүл жеттик. Шүгүр өтө жүрөктөн кубанычтабыз, что мындай ремонт башталганына. Косметический такой ремонттор болгон, но капитальный ремонт деген нерсе болгон эмес. Өтө керектүү нерсени ушундай неме болуп атат. Өтө кубанычтай, жүрөк менен мындай неме кылып айта албайм да. Бөлүнгөн каражатка имарат толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, заман талабына жараша жасалгаланат. Төрөт үйүндөгү кызматкерлер учурда облустук жана Сузак районунун Октябрь төрөт үйүндө жарандарды кабыл алып жатышат. 2 декабрдан төрөт бөлүмү жабылды. Областтык координатордун буйругу менен Сузак районуна караштуу жарандар бардыгы Жалал Абад областтык төрөт үйүнө жана Октябрь аймактык төрөт үйүнө кайрылышат. Сузак райондук төрөт үйү жалпы 65 орунда. Төрөт үйүндө бир күндө 15-20, ал эми бир жылда 7000ге чейин даресте жарык дүйнөгө келет. Айбек Исабеков, Аскар Мамат Исаков, Регион.